İmam Müslim'in rivayetindagi hadiste Hazreti Hamza ibn Amr al-Aslami aytat, men Peygamberimiz aleyhisselamdan suradım deydi. Men saparda жүргөндө деле орозо кармай турган кудуретти өзүмдөн таап алам дейт. Мен сапарда жүргөндө орозо кармаганга кудуретим бар. Мен чарчабайм, чабылыкпайм. Адатта орозону сапарда кыйналып калган үчүн кармоо деп айтылат эмеспи? Менде күч кубат бар, ошону мен сезип турам өзүмдө. Ошон үчүн мен орозону кармай берсем, фахал алейя жунахун, бир күнөөкөр болуп калбайымбы деди. Yani saparda жүргөндө мусапир адам орозо кармаса күнөөкөр болуп калбайымбы. Бирок өзгөчөлүгүм бар, мен кыйналбай, менин күч кудуретим ошого толук жетет деди. Дегенде Пайгамбарыбыз алейхиссалам жооп берди: "Хия рухсатун мин Аллах азза ва жалла." Бул сапарда орозду ачып алуу Аллах Таала тарабынан берилген уруксат. Уруксат жеңилдик. Фамен ахаза биха фахасанун. Кимде-ким Кудай Тааланын берген жеңилдигин карманып, ошону кармап ала турган болсо, албетте бул жакшы нерсе. Албетте бул жакшы нерсе. Ва ман ахабба ан ясума, алеми кимде-ким орозо кармай турган болсо, фала жунаха алейхи, ага күнөө жазылбайт дейт. Урматтуу бир туугандар, албетте бул кандай биз билебиз, жанагы сапарда жүргөндө эгерде орозо кармаганга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болсо, орозо кармаган жакшыраак деп айттык да. Анткени адам кийинчерээк орозо кармай албай калуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Адам жалкоолонуп кетет. Кээде Рамазанда жанагыдай адамдардын дуусу менен Рамазан таравинин берекеси менен орозону кармап алат дагы, анан кийин кармай албай жүрүп кете берет да. Бир аз туруп келет, Айша энебиздин хадиси. Айша энебиз, мен ошол орозонун казасын дейт, ошол кийинки орозонун астына апарып зорго кармап үлгүрүп калат элем. Айша энебиз өзү. Ошон үчүн алымдарыбыз кармаган жакшыраак эгерде колунан келсе дейт. Бирок кандай эмес болсо анда кармабаганга деле макул. Чындыгында уруксатты кармаган сөздөр жакшы. Бирок кээ бир адамдар орозо учурунда сапарга чыгып калса, сөзсүз ачыш керек, оозун ачкан сүннөт болот деп мындай бир каттуу кармагандар дагы бар. Жеңил эле сапар, эч кандай кыйынчылыгы жок. Жетет 15 мүнөттө 20 мүнөт учуп кетип, мисалы сапарга бара турган жерине. Бирок ошого карабай сүннөт пайгамбар ачкан деп, ошол ачып сүннөт катары кармап алган туура эмес. Уруксат катарында мүмкүнчүлүк болсо кармаган жакшы, болбосо кармабай койсо уруксат берилет. İmam Müslim rivayeti.